Сентябрь айында тажи вирусун жуктурган 48 окуучу катталган болсо, октябрь айында бул сан 6,5 эсеге жогорулап 315ти түздү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйынында айтты. Анын кабарлашынча 16 ноябрга карата эле 157 окуучудан COVID-19 табылды. Бирок алардын арасында илдетти мектептен жугузуп алган учурлар жок. Заболеваемость среди детей. Мектеп окуучуларынын арасында COVID-19 илдеттин жугузуп алган учурлардын көрсөткүчү дагы өсүп жатат. Биздеги маалыматка токтоло кетсем, сентябрь айынан бери эле 6,5 эсеге өстү. Ошентип тажы вирусу менен жабыркаган балдардын саны 315ти түздү. А бирок мен белгилеп өтүшүм керек. Мектеп окуучулары вирусту мектептерден эмес, үй бүлө мүчөлөрүнөн жуктурушкан. Домашними очагами. Чындыгында балдар бул вирусту жеңил көтөрүшөт деп айтылганы менен илимий изилдөөлөрдө алардын организми алсызданып катуу жабыркай турганы аныкталган. Мындан улам айрым мектептердеги окуу процессин убактылуу токтотуп туруу сунушун медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев айтып чыкты. Ар кайсы мектептерде мугалимдер ошо ПЦР тесттерди тапшырыптыр. Ошолордун арасында көп положительный чыгып атат. Бирок буга чейин биз деле билебиз, эми кичинекей балдар мына жаңы изилдөөлөр чыгып атат. Оңойрок мындай жеңил форма менен ооругандар, жаш кишилер, жаш балдар, алар анан болбой эле ички органдарга мындай зыян келтирет экен бул вирус. Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде эле тажи вирустан дагы 4 адам каза болду. Анын 2-өө Бишкек шаарында, калганы Талас жана Чүй облустарында катталды. Март айынан бери өлкөдө бул оорудан көз жумгандардын жалпы саны 1207ге жетти. Соңку сутка ичинде эле COVID-19 илдетин 486 жаңы учуру катталды. Ал эми улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2020-жылы пневмониядан каза болгондор 2019 жылдын январь-сентябрь айларына салыштырмалуу 2,5 эсеге Саламаттыкты сактоонун ыкча маалыматтары боюнча 2020 жылдын январь-сентябрь айында 26 000 адам пневмония менен катталса, 2019 жылдын ушул эле мезгилинде 24 000 учур катталган. Өпкөнү сезгенүүсү өткөн жылдын январь-сентябрь айларына салыштырганда Бишкек шаарында жана Ысык көл облусунда 1,9 эсеге, ошондой эле Чүй облусунда 11,5% өскөн. Мындан улам эксперттер өкмөт дүйнөнү кекиртектеген вирус менен күрөшүүнү күчөтүү керектигин айтууда. Мен мына жакындарым ар кайсы жакта жатып атат. Бир дарысы бар, бир дарысы түгөнүп калды. Бар болчу, бирок мына жакында эле түгөнүп калды да. Ушундай акыбал баардык ооруканаларда болот да жакында. Декабрь айында элдер көпчүлүк дарыларды өздөрү алып калышат. Айласы жок. Бул оорукана күнөөсү жок. Аларга каражат берилбейт да. Ошол себептен биз мына эми көп эле саясий жакка кызыгып, ким президент болот деп ошону негизи азыр элибизди ден соолугун ойлош керек да. Ал эми саламаттыкты сактоо тармагын тескеген ведомство өкүлдөрү ушул айда 20 000 адам пневмококк инфекциясына каршы эмделерин маалымдады. Буга кошумча сасык тумоого каршы эмдөө иштери соңуна келгенин дагы кабарлашты. Проводится профилактическая вакцинация против гриппа. Калктын 13% сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтөт. 17 ноябрга карата 300 000ге жакын адам мамлекет тарабынан, ошондой эле менчик клиникаларда акы төлөп 6750 киши эмделди. 25 ноябрга чейин 550 000 доза вакцина келери күтүлүүдө. Ноябрь айында өнөкөт оорулары бар жана жашы 65тен ашкан 20 000 адамды пневмококк инфекциясына каршы эмдөө пландалган. До 25 ноября 550 000 доз. Кошумчулай кетсе, Кыргызстанда COVID-19 вирусу эң көп жайылган аймак Ош шаары болуп турат. Элдин санына эсептегенде, Ошто 100 000 кишинин 102си тажы вируска чалдыкканы аныкталды. Бишкекте бул көрсөткүч 84 кишини, Ысык көл облусунда дээрлик 82 адамды түзүүдө. Чолпон Бейшилен кызы, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.